Бисмилла деп багымдатка туруп даратка жөнөдүм. Салондогу машиналарды бир сыйра карап, ээлерине бир ойлондум. Булар деле бизди күтүп атса элек звоногубузду качан баха менен дамир чалып, яка шырга канча шырап кетет акчаңызды деген үнүбүздү сагынса керек. Анан минимализм жигиттер, комфорт зонадан чыкканбыз. Муздак сууга эптеп дарат алайлы деп намазга даярдандык. Куранды акырын очуп анан Вакыя сүрөсүн окуп коеюн дедим. Негизи Вакыя сүрөсү карыздан кутулганга жардам берет дейт да, бирок биздин карызыбыз жок болгону менен эл менен аласа береседе иштейбиз, ишибиз кылдын учунда, ошон үчүн дайым дуада жүрөбүз. Кара тулпарды секин бисмилла деп кызытып жүргүзүп, анан кара балтага сапар алдым жигиттер. Болгон акчам Арашанга тыгып берсем поездум тез эле келип калбасын деп, жөн эле жүрсөң эл катары деп анан өзүм соротуп, пробкада ойлонуп кетип атып анан байларга окшоп бир кофе ичейинчи деп оолугуп кофе алганы кирдим. Кофени туура эмес алып алыпмын, аны сразу эле сездим ошол жерде, бирок сыр бербей чыгып ичемем. Жалкада 128 миң сом, 128 сомго алдым деп анан кофени ичсем жетим, туура эмес кофе экен да. Давлениянын кофеси экен, кайра ичпей турган болуп төгүп бердим. Анан муну адамдарды көрүп таң калдым. Бардыгы телефонго кирип кетти. Адамдар бизди эле сырттан көргөндө ушинтип телефонго кирип кеткен зомби катары тааныса керек. Жолдо кетип атып авторыныкты көрүп калдым. Пустой, как эткен карга жок. Машиналар айталада жатат чаң басып. Ушундан көрүп бизге баха салонго апарсаңар баарын сатып беребиз деп ойлонуп койдум. Ошентип анан сарайдын ээсин көрүп калдым. Мени Мирбек Атабековди тосуп алгандай эле тосуп алды. Мен сыр бербей Лексустан түштүм, кадаланып. Шеф менен учурашканда эле түшүндүм, что он серьезный человек. И плюс сарайдын ичинде бир 100дөй Арашан бар экен. Айткандай эле кирсем, эки бобик тосуп алды. Тайгандар дагы өтө кымбат. Түшүндүм кымбат короого келгеними. Тайгандар тиштебесе керек деп ла илаха иллаллах деп алдынан өтүп кеттим. Эталон деген кочкорду братан мактады, мен дагы болушунча пардан бердим, аками жардым кыскасы. Братан муного эле өтө жалко болду, бечара мен баргандан баштап тынбады, барганым жактырбады. Эталонду нары сүдүрөдүк, бери сүдүрөдүк, анан аками дальше жардым. Пардан берип, только братанды сүйлөттүм, акамда зерип калган экен, только сүйлөп берди. Силосун болушунча мактап кайттым. Кел айтсам авторынык дагы эле тынч, эч ким жок, бош. Салонуман айланайын деп салонго келип, нары карадым, бери карадым, понт издедим. Чото понт жок, аларман жок. Не кылсам экен деп бир сыйра нары бери шимшилеп карап, анан сыймык келип калыптыр, бир тууган укам. Буга дагы наровно эместе сайылып бир сыйра нервин жеп, нары бери сүйлөнүп, сагынып ишке жөнөттүм дагы. Анан бир Субаруга клиенттер илешип калды. Кудайым оңунан берсин деп бир ачкелерди кармадым дагы, машинанын ээсине чалып. Болсо болду, ушуларга сатайын дедим дагы, анан оштук үчөө экен. Бул үчөөнү ишендириш өтө кыйын болду, бирок мен дагы не подарокмун жигиттер, үчөөнө Субаруну саттым. Акыркудар деп жерден бир копиятыйды саттым дагы. Кайра офиске кирип дуа кылдым. Я Аллахым, алып сатканда, перекупты кылганда, реклама кылганда, анча-мынча алдап койгон болсо, ката кетирген болсо, өзүң кечир деп дуа кылып жатып алдык. Бул козуларды сатып алатканда эмнелерине маани берип, эмнелерине көңүл бургансың сен? Карбонос, расположение, белин узундугу, разрез. Расположение дегенде кулак бе? Кулактын расположениясы. Жайгашкан жери баары жакшы экен, бирок. Ушундай катта сразу кулак деп коюш керек, Эң азы дамирка 20 экен да, ошондо 20дан 22ге чейин экен. Кулактары. Кулактары. Кулагы 19 болсо деле расположениясы жакшы болуш керек да. Жайгашкан жери. Антенна эмес. Баардыгы кулактары бабочка экен да. Бир гарбоносто тартчы. Ойси баары карбонос. Жо мындай конкос бар го, прям грубый конко. Тардылдас. Боо. Алып келе бер. Мына жигиттер Арашан. Арашан. Чистота. Жүндүн тазалыгы. Кан таза. Кан таза. Кулак 21. Карбонос. Разрез. Полный ачык. Четко разрез. Куйрук компактный. Пухта экен да, айба мына. Айбек. Муну айтам, өзүнө тың кооз экен, Пухта. О, тыпый эле бечара. Өтө жакшы нерсе экен. Карбонос карагыла азыр, кичине телефон кандай болот билбейм. Карбонос жакшы. Кулак расположение мыкты, достор. Жүн таза, кан анык. Кайсы линия? Шарпей. Шарпейдин внучкасы. Внучкасы. Прямой внучкасы. Шарпейдин прямой внучкасы болду. Машалла. Койор.